Ушундай ойлор келип, өзгөм ошону угалтчы. Dünyanın carıyık çırağısın. Dünyada kımbat apa kimsin? Hıyla bacı sen, kıynal bacı sen, altına bakın. Ой келип, кыздарымды кантип буларды таштап кетем, кыздарымды. Ушу нээлеримди ал немесин көрбөй кетип окшойм. Ушул жашта деп ошентип жаткам. Өзүңүз болсо ушул эки кызыңызды жалгыз багып чоңойтуптуз энек, э? Кыздарым жалгыз багып чоңойттум. 3 кызым. 3 кызым жалгыз багып чоңойттум. рак болгондо эле злокачественный деп диагноз койгон. Злокачественный 4-чү стадия. Бул операция жасаганы мүмкүн эмес, себеби метастаз жүрүп кеткен деген немени коюп беришкен диагноз. Бул диагнозду укканда мен ишенсеңиздер, мага бул жарык дүйнө караңгы болуп калган. Себеби бул оору адамды бат эле жеп коюшун мен билем да. Мен апамды жоготуп аламбы деп аябай коркуп, ошол учурдагы күнүмдү мен элестете албайм азыр. Апамдын жаткан жерин көрүп, апамдын отурган жерин көрүп, кийин ушул жерден апам отурбай калабы деп, апам ушул жерден баскан тургандарын элестетип, кийин апам ушул жерден көрбөй калабызбы деп аябай неме кыйналганбыз деп ойлонуп. Себеби бизде бул ооруну угуп жүргөндө буга чейин эми адам баласы жакшы болбошун, ошол жаман оору апаман чыкканын мен ишенбегенмин. Ишениш өтө кыйын болгон да мен үчүн. Элдин ынтымагын, элдин биримдигин бул жерде бизге бунун бардыгына көмөк болуп жөлөк болгон бул кайрымдуу бул фондунун жетекчилерине терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин үнүбүздү элге жеткирип берген, биздин муктаж ошол күндөрү биз кандай десем, бир оор күнүбүздү жеңилдетип берген бул кайрымдуу бул фондуна абдан ыраазыбыз, биз ыраазычылык билдиребиз. Бул жерден диагнозду бизге ошол эле рак злокачественный деп койду, бирок 2-чи стадия деп коюлган. Анда 4-чү стадия деп коюп берген ала. Бул жерден 2-чи стадия деп коюлган. Азыр ошол жарымы кетип, жарымы калды. Операция жасалды, Кудай буйрса. Элге кайрылым, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызым, сиз бир туугандарыбыз. Ошол биздин апама тилекке каршы ушундай рак деген дартты берген экен. Бирок Кудайыма ишенесиз, бул ооруну жеңебиз буйрса. Азыр бизге операция жасалды, бирок бул жарым лечениясы дагы алдыда дагы көптөгөн лечениябыз бар. Биз болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшадык, бирок дагы бизге каражат жетишпей жатат. $3000 каражат эгер тез арада 2 жуманын ичинде биз таппасак, апамдын бул дарылануусу толук кандуу болбой калат экен. Ошого сиздерден суранып кетерим. Апамды ушул дарты менен толук кандуу айыгып, өзүнүн экенин аман эсен жетип алышынан сиздер ушул себепкер болуп, сиздердин жардам берип коюңуздарчы. Урматтуу достор, мекендештер, эне кадырын билген эстүү жандар, бул үй бүлөдөгү түйшүк эч бир үй бүлөдө деги эле болбосун деп айтар элем. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө канчалаган мындай аты жаман оорулар арбап, канчалаган бир туугандарды бир азапка салып келет. Ошон үчүн бир туугандар, достор, бул үй бүлөдө Бурабы эненин 3 кызы бар мүмкүнчүлүгүн жумшап, колдорунан келген аракетин жасап, бүгүн элдин, журттун, кайрымдуу адамдардын жардамы менен ушул Индияга келип жетип, бул дарттын жарымынан ашуун
эместен өтүп олтурушат. Бирок ошол учурда достор $3000 каражат да жетишсиз болуп турат. Буга ишенер болтобуз, бул элибиз, журтубуз. Ошондуктан айланып, кайрылып, кайра эле ошол карапайым адамга кайрылаарыбыз болуп турат. Ошондуктан экранда көрсөтүлгөн ушул реквизиттерге тез арада кол сунуу жасап, эненин жакшырып кетишине себепкер болуп, акыретиңиз үчүн сооп таап калуу мүмкүнчүлүгүн сиз дагы, биз дагы барыбыз бир аракетте болуп калайлы. Эч бир жан оорубасын. Бар болуңуздар.